Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah Taala kasiyetli Kadir Tündü Ramazan ayının içine bekitip berse, oşonun akır kongundukta ekendigin Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizge bayandap aytıp berdi. Akır kongunduktun içinde urmatlı bir tuğandar Kadir Tün bekitilgen. Muna oşol 27-ci tüngü oğunduğu jönündө dagı bir kança rivayatlar var. Kadir Tün tosuğdagı negiz gözükçölük urmatlı bir tuğandar Kadir Tün ibadat menen, Kuday Taalaga munajat menen, kayrılуу menen, Kuday menen pendinin ortasındağı sodalaşуу menen, Kudaydın özüne kayrılıp suroo menen bolo turgan masele. Elibizde adatta urmatlı bir tuğandar akırkı uçurda Kadir Tün özünün manisinden bir kança tetirejaka burulup ketkende tasir kaltıratan keni adamlar meçitlerge çoğulup, cemaatlarda olup, oşol jerde masele aytışıp, Kadir Tünde ibadat emes talim bolup, oşol 360 gün үйрөнбөгөн sabaktardı Kadir Tünde үйрөнө turgan bolup, adamlar ibadattan kurcala kalıp jatkandagысы bardığыбызга маалым. Ал эмес аш жеген, тамак жеген çoğulup Kadir Tünde dua kılın orduna adamlar uşak aytуу menен kede, söz menen, başka nerse menen alek bolup kalıp, özünçele bir майрамдык мындай бир жаңы жыл же болбосо башка бир майрамдай мындай бир шайны калтыра турган түргө өтүп кеткендеги чындыгында өтө бир өкүнүчтүү абал. Kadir Tünde adam Kudayдын өзү менен болгондугу макул. Мына быйылкы жыл жаман айтпай жакшы жок, ушул оорунун себебинен мечиттерибиз жабылып турганы менен мына ошол ар бир адам Kadir Tünde үйүндө тосо турган мүмкүнчүлүк берилип турат. Чындыгында мына ушундай болуусу кажет эле. Акыркы доордун салкар аалымдарынын бири Шейх Такый Усмани айтат, адам Kadir Tünde мечиттерге чогулуп албастан өзүнүн үйүндө болуп, жекече өзү Kadir Tün тосуп, ошол күнү дуа кылып, намаз окуп, Кур'ан окуп, ибадат кыла турган болсо, мына ошол Kadir Tündүн маңызына жеткендик болот деп өзүнүн фатвасында баса белгилеген. Ошондон урматтуу бир туугандар, келиңиздер Kadir Tündү оюн-зоок айландырып жибербестен, башка бир шоуга айландырып жибербестен, ибадат менен, мунажат менен, дуа кылуу менен, өткөндөрдү эстеп аларга Кур'ан окуу менен, өткөн күнүлөргө тооба кылуу менен, жана келечекке батыл жакшы кадамдарды коюуга аракет кылуу менен пландон өткөзгөндү Кудайым аракет бизге насип кылган болсун. Kadir Tündүн эң негизги белгилеринин бири мына ошол түндө кадимкидей урматтуу бир туугандар сакина, бул деген ушунчалык деңгээлде тынчтык, ушунчалык деңгээлде мээримдик, ушунчалык деңгээлде адамдарга кут уйгандай болуп, адамдардын бардыгы, ааламдын бардыгы бир кылка тынчып калгандай болот. Жана эртеси менен күн чыкканда, күн чыгыштан кадимкидей кызарып таң атат урматтуу бир туугандар. Ал эми андан башка Kadir Tünde кармаган нерсе алтынга айланып калат экен, Kadir Tünde антиш керек экен, мынтиш керек экен деген сөздөрдүн эч кандай түбүндө таяна турган далилдери жок. Албетте Kadir Tünde эгерде каарлары болсо Кур'ан окуп, тахажжуд намаздарын окушса болот. Каар эместер деле ошол кадимки нафил намаз окугандай кылып, ошол бос сүйлөгөндөн көрө нафил намаздарды кайра окуп турган болсо, мына ушул да урматтуу бир туугандар эң жакшы болуп эсептелет. Kadir Tün жекеле бир түнгө байлап койбостон, ушул Рамазандын акыркы күндөрүнө чейин бардык учурларда күн сайын туруп окуганга аракет кылыш керек. Шариятыбызда этикаф деп айтылган нерсе акыркы 10 күндүктө мечиттен чыкпастан, аялзат үйүнүн төрүнөн чыкпастан, үйүндөгү мечитинде намаз окуп өткөрөт ибадат менен ошол Kadir Tünde кармап алууга болгон далалат шарият тараптан Kadir Tünde тутууга түзүлгөн шарт деп айтсак туура болот. Кудай Таалам баарыбызга Kadir Tünde кармаганды, Kadir Tünde туш келгенди насип кылган болсун. Kadir Tündөгү кадырлуу дуаларыбыз кадыр Кудай Таалага жетип, Кудай Таалам бардыгына кадыр, дуаларыбыздын бардыгы кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.